Көп адамдар Европага келип жашагысы келет, анын ичинен Германияда иштегиси келет, жашагысы келет. Бирок Германия тууралуу бир ачуу чындык бар да. Бул Германияда документ жасоо өтө оор жана көп убакытты талап кылат. Мен көп жыл Казакстанда турдум. Казакстанда ЕГОВ деген система бар. Жакында Кыргызстанга барып келдим. Түндүк деген система жолго коюлуптур да. Бул деген өтө ыңгайлуу да адамга. Мисалы үчүн сиз үйдөн чыкпай эле документти жасап аласыз, каалаган документти. Каалаган эмес, бир где-то 80%. Же кандайдыр бир информацияны ала аласыз. Ал эми Германияда бул документтерди цифровой форматта жасоо жолго коюлган эмес да. Сиз кандайдыр бир документти жасоо үчүн бара турган контораңызга алдын ала жолугушуу назначить этесиз, термин деп айтылат. Ошол бир 20 даже бир айдан кийин ол терминге жооп аласыз, ошол термин боюнча барасыз. И ошол чиновник менен кагаз форматта, кагаз бумажный форматта сиз документти жасайсыз. И ол документти жасаганга чейин көптөгөн каттарды аласыз бумажный поштага. Ушундай бир жетишпеген жагы бар да Германиянын. Еще, мисалы үчүн сиз эгерде система цифровой форматта бирдеңкени алам десеңиз, сизге ошол кабинеттин паролу сизге кат иретинде поштага келет. Бул почта деген вообще бошобойт да. Постоянно каждый день кат алып турасыз. Эгерде келем деген киши ушул нерсеге дайын болуу керек да. Бул документ маселеси Германияда оңой чечилбейт, оңой эмес. И самый главный нерсе бул термин деген нерсе. Ар бир документти жасоо үчүн сиз алдын ала термин назначать этишиңиз керек.